Мынакей урматтуу жалпы биздин видео көрөрмандарыбыз, азыркы учурда биз Алмазованын үйүнө келип калдык. Бул Алмазова жөнүндө айта кете турган болсок, Алмазова бир өзүңүз айта кетсеңиз ушундай негизи эмне болду эле, эмне себептен улам азыркы учурда белдери иштебей атат, бир ошону өзүңүз айта кетсеңиз, өзүңүздөн угалы. Ассаламу алейкум, кыргыздар, кыргыз элем. 2023-жылы ошол Москвага иштеп, ошол иштеп жүрүп, ошо жумуштан үйгө кетип баратып, кырсыктап. Ошонун видеосу да бар экен, анда коюп беребиз, видеосунда. Денебиз ошо кырсыктап, ошо 3 жыл болду. Ошо денем почти 90% талкаланып кетти. Анан Москвадан 2 ай лечение кылдык. Анан Кыргызстанга келип 1,5 жыл Бишкекте больницада жаттым. Ошо почти 2,5 жылдан бери лечение кылдык. Анан Кыргызстандан клиникалардан уже жардам деле албай калдык. Акыры уже врачтар чет өлкөгө барып лечение кылбасаңар болбойт, биздин жардамыбыз келбей, алыбыз келбей калды деп. Алмазова Кудай буюрса, чет мамлекетке барганда буюрса, ошол жака бир аз акча керек болуп аткан экен, азыркы күндө. Ошо негизи канча сумма керек болуп атат азыр примерно мындай? Чет мамлекетке барыш үчүн. Чет мамлекетте бир $80,000 тегерегин сурап атышат. $80,000 керек болуп атат, Бир аз чогулткан тыйыныбыз бар болчу, $20,000 дечи. Ошонун үстүнө кош керек болуп аткан экен, Кудай буюрса. Мынакей көп түкүрсө көл болот дегенде баягы эл деген элдин ичинен Кудай буюрса кайрымдуу инсандар көп негизи. Эгерде жардам берем дей турган болсоңуздар, мынакей биздин Алмазовабызга өзүңүздөр жардамыңыздарды берсеңиздер болот экен. Атайын ушу бизди теңчүштар чакырып келди, мынакей теңчүштар атайын аракет кылып бүгүнкү күндө чакырып ушундай Алмаз деген досубуз бар, өзүң тартып берчи деп атат. Анан келгенбиз. Анан айта кетсеңиз өзүңүздөр. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Ушу кайрымдуу элиме кайрылат элем, ушу досубузга бир аз жардам кылып койсоңуздар. Мен досубуздун бутуна туруп кетишине кичине себеп болсом. Себепкер болду го, Кудай буюрса. Ушу досубуз бутуна туруп бизге аралашып кеткенине биз ошону тилейт элек. Кудай буюрса ал күндөрдө келет иншалла. Кудай буюрса баардыгы Алладан баягы шифа берүүчү да Алла, сыноо берүүчү да Алла дейт. Ар бир адам негизи көтөрө ала тургандай эле баягы сыноодон берет экен да, негизи ачыгын айтканда. Негизи көтөрө аласың, Алмаза, Кудай буюрса баары жакшы болот. Анан жалпы урматтуу ушул видеону көрүп аткандар, дос туугандарыңыздарга жок дегенде ушул видеону бөлүшө кетсеңиздер да ошол да пайда болот. Хотя бы 50 сом, 100 сомдон болсо да ким канча колдон келишинче Кудай буюрса тез аранын ичинде биз буюрса акча чогултуп абдан жакшы болот эле. Мен болсо телефон номерларын Мбанк бар да негизи. Ошол Мбанк номеруңарды эле жазып коеюн, мынакей өз оозунан эле. Телефон номеруңузду айтып коюңузчу мындай. Жазып эле койсун. Жазып эле коеюн, ошол номерге эле Кудай буюрса баардыгыңыздар колдон келишинче айылдын группаларына бүт баардыгына бөлүшө кеткиле. Алмазовабыздын бутунан туруп кетишине баардыгыбыз буюрса бирден бир себепчи болгонго аракет кылалык. Андыктан Кудай буюрса кайрымдуу жалпы кыргыз элим толук түрдө баягы жардам берет деген ишеничибиз бар. Алмазова буюрса сакайып кетиңиз, баары жакшы болуп буюрса чөп көрүңүз. Аллахым тапканыңарды берекелүү болсун. Алла разы болсун баарыңыздарга. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат, Алмазова.